Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Москвадагы ийгиликке жеткен адистер Эльмира Ишанова, Суранова Эльнура жана Нургүл Кайымова. Биздин бүгүнкү биринчи темабыз Суранова Эльнура талкуулап айтып бермекчи. Москвага келген, жаңы келген биринчи мигранттар жана ошолордун азыркы акыбалы жана кийинки азыр келе турган мигранттардан айырмачылыктары жана өзгөчөлүктөрү боюнча. Саламатсыздарбы? Биринчи келген Союз таркалгандан бери биринчи жолу Москвага келген мигранттар боюнча сүйлөшсөк бүгүн. Ал мезгилден уже 20 жыл өтүп калыптыр. Ошол 20 жылдын ичинде биздин канчалаган көп мигранттарыбыз келип, бул не только Москвага, Россияга келип атышат. Где-то 20 жылдын ичинде 10% населениябыз уже гражданство российский алышыптыр да. Алардын жашоосу боюнча өтүп кетсек, бүт эле азыр Кыргызстандан көптөгөн биздин элдер гражданство алып, ушул Москвада, Россияда, башка городдордо, башка шаарларында орнолушуп атышат да. Если ушундай темп менен кете турган болсок, например, вот где-то 2011 жылдан бери эле уже 40 000 адам гражданство алса, ушундай темп менен кете турган болсок, биздин Кыргызстан калбай калат го деп ойлойм да. Биздин Кыргызстандачы, потому что канчалаган адамдарыбыз бул жерге отурукташып, өздөрү отурукташкан аз келгенсип, туугандарын чакырышып, туугандардын артынан балдарын, бала чакалары уже башка менталитет менен өсүп атышат да. Анан примерге өзүмдү эле алсам, уже вот келгениме 16 жыл болуптур эсептесемчи. 16 жылдан бери ушул Москвада орношуп, уже балдарым, бүт бардыгын тартып атам да. Уже биздин балдарыбыздын Кыргызстанга көз карашы башкача болуп калды. Ушуну кантип токтотсок деген бүгүнкү темабыз менен саясатчылардан суранып кеткенибиз, может быть, биздин мектептерге башка тема курсакпы, мектепте вот именно мугалимдерибизге зарплаталарын көбөйтсөкпү, ошол мектептен баштап эле мына көз караш менен өскүлө деп башкача тарбия берсекпи деп ойлойм да. Азыр бир суроодо вот азыркы вот 20 жылдан бери 20 жыл мурун келгенде азыр бир поколение болуп калдык да. Кийинки жаңы өспүрүмдөр ошолордун балдары чоңоюп калды да. Анан ошо 20 жыл мурун келгендердин канча проценти Кыргызстанга кайра кайтыптыр? Если 10% бул жерде гражданство алып, ушул жерде отурукташып калса, анын где-то 5% кайра Кыргызстанга кайтып кеткен да. Потому что ал жакта бизде самом деле азыр данный момент жумуш жок. Да, окуганда мектепте деле андай мурункудай образованияларыбыз жок. Бүт эле даже окуу жайларда бүт эле акча менен бүт бардыгы бүтүп калган да. Чем Кыргызстанга караганда Москвада окуп билим алуу же болбосо Россияда окуп билим алуу бул жогорку деңгээлде да. Ошол эле окуп билим алган жеринде биздин адамдар отурукташып калып атышат. Кайра Кыргызстанга кайткысы келбейчи. Ошол Эльнура айым айткандай эле биз дагы мисалы үчүн 2004 жылдан бери Москвада жүргөн болсок, өзүбүз эле келип жанагы мигранттар катары жумуш издеп, анан 1 жыл издеп, 2 жыл издеп, анан квартира снимать этип, балдарыбыз жаныбызда болсун деп, анан балдарды алып келип, ошодон бери булар эми макул мектебини бүтсүн деп эле убакыт өтүп кетип, анан мына 10 жыл, 15 жыл жашап Москвага, Россиянын абасына, Россиядагы менталитет, Россиядагы жашоо турмушуна көнүп баратпайбызбы? Ошону башка элдерге айлана чөйрөнү карасак, күндөн күнгө бизге окшоп эле келген адамдарыбыз, жердештерибиздин бардыгы бала чакасына ошо жанына алып келип, ушундай башкача сезим болуп атат да, что как будто Кыргызстанда элдер күнөн күнгө азайып эле, Россияга бала чака менен көчүп келген сайын аяктын саны кийин келечекте эмне болот деп мындай коркуп кетесиң да. Бардыгыбыз эле келе берсек, анан Кыргызстанда ким калат депчи. Биз мындай биздин поколение ошо бала чаканы көчүрүп келгени менен бияктан башка өзүнчө бир катмар болуп атат да кыргыздардынчы. Себеби алар ошол биздин балдар менен мектепти бүтүп, анан кийин дагы жогорку окуу жайларына тапшырышып, анан да еще алар
ата энесине жардам берип дегендей, бул башка образ. Ушул поколениянын жашоосу бардыгыныкы окшошуп баратат да. Окшошуп баратат дагы, алардын уже максаттары кайра үйгө кетиш эмес. Ушул жерде калып, квартплаттарды төлөп элем, тапкан акчасын аяка бияка ата энеси берип атканын көрүп атпайбы? Ошон үчүн биякта үйлөрдү алып, анан бул жакта калып, кийинки пландары дагы ушул Кыргызстанга кетиш эмес, Россияда дагы бир нерсе кылыш керек болуп атат да. Ошол нерселерди көрүп туруп, анан кийинки келечектеги муундардын немеси кандай болот деп кыжалат боло баштайт кезинде. Ошон үчүн биз эмне убактылуу нерселерди ойлоп туруп алып келгенбиз да, балдарды жаныбызда болсун депчи. А бирок заманды өзгөртүп атпайбызбы муну мененчи? Себеби бизди бири-бирибизди көрүп башкалар дагы көбөйүп баратат дагы. А бирок именно өзүбүздүн Кыргызстан үчүн бул коркунуч жараткандай да. Биздин биринчи поколение боюнча мен айта кетсем, биздин кыргыздардын миграциясы биринчи башталганда бул деген СССР кураган мезгилден башталды. Это таким образом биринчи кризисный ситуация болду. Ошондо аябай көп элдер челночный бизнес деп Россияга келе баштаганбыз. А экинчи крупный агым, миграциянын агымы бул деген 97-98 жылы кризис убагында чоң кризис болгондун айынан да аябай көбөйдү. Ошол моменттен баштап Москвага көп келе баштадык биз элдер. Үчүнчү биздин келген миграциялык агым Россияга именно Кыргызстан тараптан бул мына 2007-2008 финансовый рынок кризиске учрагандан болду. Анан төртүнчү болуп кетти, уже төртүнчү агымы деген бул Евросоюзга кошулгандан кийин, азыр статистиканы алсак, миграционный Кыргызстандын миграциялык данныйларына таянган болсок, биринчи, экинчи, үчүнчү агымга баарына кошулганда, Евросоюзга кошулгандан кийин 10%ке миграция көбөйгөн да. Барган сайын бизде миграция күчөп баратат, бирок токтобой атат да. Вот ошонун токтогон маселесине биз маани берсек. Ошону токтотуу боюнча кандай саясат жүрсө, ушул агым токтойт деген ойдосуз. Ошону бир бүтүн чыгарып кетсек деген ойдомун да. Менин оюмча бул бизди мектептен башташ керек да. Например, бизде деген балдар окуп баштаганда эле бир направление бериш керек да. Мына жумушту кылсаңар, келечекте мындай болсоңор, Кыргызстанды мынтип өнүктүрөбүз деген уроктор кириш керек. Анан биздин саясат өзүн эле ойлобостон, экономикага көбүрөөк көңүл бурса, биздин экономика өскөн сайын элдер дагы уже Кыргызстанда калат деп ойлойм да. Чем башка мамлекетке баргандан көрөчү. И плюс еще канчалаган, например, аганы көрүп ин өсөт деген сөз бар да биздечи. Биздин чоңдор жана мурунку келгендер Россия дебестен ошол Кыргызстанда мугалим болуп калса, врачтар врач болуп иштесе, баары эле азыр көптөгөн эле врачтарыбыз, мурунку иштеп аткан врачтарыбыз же мугалимдерибиз бүт эле Россияга келип орношуп калышканда, отурукташып. Ошолор кайра бизге кайтып барса деп ойлойм да. Эми Россияда деле ошончо жылдан бери канчалаган булардын идеясы пайда болду, Кыргызстанга кандай салым коштон болот деген. Ошол нерселер менен кайра барып Кыргызстанды өнүктүргөнгө биздин элдин дагы салымы, и плюс еще биздин ошол жерде ошончо депутатыбыз болсо, ошолордун дагы жардамы болсо, анда биздин саясат өнүккөн сайын элибиз да өнүгөт эле деген ойдомун да. Иммигранттар азаймак да. Рахмат. Мен кошумча сөз айтып кетсем, бул деген ушу биздин биринчи келгендерибизге 20 жылдан ары бери болуп калган болсо, булар биз бул жердеги жашоонун калыбына көнүп калганбыз. Ушундай тамагы, ашка биз басып турган мекемелерге, эми бизди Кыргызстанда кандай шарттар күтүп турат? Ошол шартка бул жерде 20 жыл жашап жүргөн эл даярбызбы? Макулбузбу ошо Кыргызстандагы шартка жашап калганга кайра көнөбүзбү? Ушундай нерсе дагы туюлат да. Ошол үчүн
дагы биздикилер барып мисалы мен болду Россияга келбейм деп кеткенден кийин деле 5-6 ай жашагандан кийин Кыргызстанга көнө албай кайра эле келе берет да, потому что адам уже көнүп калган бул жерге. Кыргызстандагы дагы образ жизни Россия деңгээлине канча убакытта жеткирсек болот, кандай кылып жеткирсек болот. Анан дагы айтып кетчү нерсе ошол биринчи келген элдерибиз азыр арасат болуп калган атат, же социальный пакет жок, пенсия деген жок, минимальный пенсия 1000 сом болсо, Кыргызстанда 1000 сом 1200 сом болсо, стажы жок да, Кыргызстанга эч кандай иштеген жок да, эч жерде иштеген жок Кыргызстанда. Ошол минимальный 1000 сом кандай муктаждыктарды жаба алат Кыргызстанда. Ошол нерселерди да ойлоп, биз дагы көп чоң кишилердин биз Кыргызстандан как кыргыз жаранын жоготуп аткан себеби дагы ошо пенсия маселеси да бар да. Көп кыргыздар Россиядан Кыргызстанда жашап эле Россияга атайын келип, жарандык алып, пенсияга чыгып, анан кайра Кыргызстанга кетет да, анан бул жерде пенсиясын алып отурат. Вот ушундай нерселерге да токтолуп өтүшүбүз керек да. Рахмат. Мына сиздер айтып өткөн маселелер боюнча токтолуп өтө турган болсок, дагы бир мындай муну сунуш десе деле болот. Анан менин өзүмдүн көз карашымда, мисалы үчүн ата-энелер ар ким өзүнүн жумушу менен аракет кылып, балдарга мисалы үчүн кыргызча мындай патриоттук сезимди бергенге ата-энелердин убактысы жок да. Баары эртең менен келет, кеч келет, эртең менен кетет, кеч келет. Бирине мындай мешать этпесе дегендей мындай образ. Бияктагы образ баягы кандай десем, чоң мегаполистеги образды айылдагы атмосферага салыштырып болбойт да. Мисалы үчүн Кыргызстандын атмосферасы менен Москванын атмосферасынчы ошол өлү мындай балдарга көз карашына мындай таасир этпей койбойт да. Анын эмне үчүн айтып атам? Себеби менин балдарым дагы 11-класска чейин орус мектептерде окушуп, бирок бир ситуациядан улам мен жыйынтык чыгарсам болот да. Себеби кокус эле балам айтып калышты, Кыргызстан боюнча конкурс болот, олимпиада болот, именно орус класста окуган балдар менен депчи. Анан мен баламды айттым, сен катышып көрбөйсүңбү депчи. Ал Кыргызстан жөнүндө эчтеке билбейт. Анан айттым, катышып көрбөйсүңбү десем, Кыргызстан менен эчтеке билбесем эле мен кантип катышам дейт. Мен айттым, интернет боюнча бүт немелерди, источниктерди карап чыгасың дагы, анан өзүңдү испытывать этип көр десем, макул деп бир жума даярданды. Бир жуманын ичинде примерно баягыдай тест бар болчу да. Ошол тесттерге жооп берип атып, бүт Кыргызстанды изучать этип койбоду. Изучать этип, анан олимпиадада 2-нчи место алды. Олимпиададан 2-нчи местени алып, анан мага үйгө келип алып чай ичип отурсак айтып атпайбы, апа мен Кыргызстанды мындай башкача көз караш менен карап дейт, мындай жакшы көрүп калдым деп атпайбы. Оказывается дейт, ушунча нерсени билбейт экенбиз депчи. Вот Россиянын историясын өтөбүз биз дейт. Буга салыштырмалуу 10 раз лучше турбайбы биздин история дебедиби. Анан ошон үчүн айтып, ошондон улам өзүм жыйынтык чыгардым да. Биз андай Кыргызстандын көзгө көрүнө турган, балдарды сүйө турган идеологиясы жөнүндө биз сөз кылбайт экенбиз да. Ошон үчүн бул ата-эненин балдарга берген тарбиясынан улам эле жанагы эме дегендей болуп калат экен да. Ар бир нерсенин жыйынтыгы келип эле баягы тарбия берген адамдарга тийип калат экен да. Себеби эмне үчүн менин балам ушундай өсүп атат, мен ага кандай салым бердимби, бербедимби, ошого направление бердимби, патриоттук сезим болуш үчүн эмне кылдым деп баягы эле тарбиялаган, ошол чакырган адамдарга келип тийип калат экен да. Ошон үчүн мындай сезимдерди биз эгер ойгото турган болсок, Россияда жүрөбү, Америкада жүрөбү, Европада жүрөбү, мындай сезип туруш керек экен да, жүрөк мененчи. Мен Кыргызстан үчүн барышым керек, келечекте ошо жака пайдам тийиш керек депчи. Ушундай патриоттук сезимдерди биз ушудан улам мен жыйынтык чыгардым. Адан сырткарыда биз азыр мындай өзүбүзгө тиешелүү немелерди өткөрүп атпайбызбы, мероприятиялардычы, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов депчи. Ошол дагы өтө көп таасирин тийгизет. Себеби биз биякта жүргөнүбүз менен биздин духубуз, биздин көз карашыбыз Кыргызстан болуп атпайбы? Ошондо биз каерде жүрсөк дагы патриоттук сезим менен Кыргызстанга кайта турган, Кыргызстанга салым кошо турган немеден алыстабайбыз да, көз караштанчы. Ошол айтайын дегем. Туура. Менин оюм ушул статистиканы ушул угуп көргөндөн кийин менин жеке оюм буюрса ушу Москвада чоңоюп келаткан жаш балдарды, Москвада өсүп келаткан
жаштарды биринчи келген, эң башында келген балдары азыркы учурда 20-га чыгып калды балдар. 20-га чыгып университетке бара турган болуп калды. Алардыкы сознаниясында, менталитетте орустардыкындай болуп калды. Ошондуктан менин оюмча ошол балдарды бул Турцияда, эгер Турцияны алсак, Германияга барганда алар бизге окшоп аябай көп көчүп барган. Азыр 5 миллион түрктөр бар Германияда. Ошол өздөрүнүн түрктөрүнүн кварталында Германияда өсүп чоңойгон бала кээ бирөөсү ошол жердин немецкий языкты толук билбейт экен да. Демек ал эмне демекчи? Демек алар үйүндө отуруп өзүнчө кварталда баардыгы өздөрүнүн каада салтын, бири-бирине жардам бергенди, бири-бирин түрткөндү үйрөнөт да. Бизде андай кварталда жок, андай эч нерсе жок. Бирок баарыбыз билишибиз керек, канчалык бөлөк жакты мактаганыбыз менен бир жактан кылыч урса качып эле баарыбыз кайра Кыргызстанга барабыз да. Ошондуктан ошолойду бүтүндөп өзүбүздүн үй бүлөлүк саясатыбыз болсо, балдарыбызды Кыргызстанды мактап, Кыргызстан эл жомокторун, кыргыз эл жомоктору менен үйрөтсөк, буюрса, анда болсо кыргыз маданияты менен, каада салты менен үйрөтсөк, буюрса, ушул чоң бир жетишкендиктерге болобуз деген ойдобуз. Кеми кийинки темабызга өтсөк, азыркы кийинки темабыз буюрса эң жакшы тема деп ойлойм. Ал теманы Кайымова Нургүл өзү толугу менен айтып бермекчи. Ал кыргыздардын Москвага деги эле чет мамлекетте жүргөн кыргыздардын каражаты, финансы институту түзүлбөй эле эмнегедир Кыргызстанга барып, ошол акчалар жок болуп кеткендигине байланыштуу. Ошол акчаларды кантип туура пайдаланса болот жана кандай жолдор менен туура пайдаланса болот, ошону айтып бермекчи. Азыркы учурда биздин мамлекет мигранттарды жеке бир финансовый булак катары эле көрүп калды. Адам катары деле эмес. Биз мына жана айтып атпайбызбы? Биринчи келген кыргыздар эмне болуп атат, экинчи келген, үчүнчү келгендер алар эмне, алардын тагдыры ойлонбойт. Бирок жыл сайын статистиканы аябай сонун беришет да бизге. Быйылкы жылы мигранттардын Кыргызстанга которгон акчасы, мисалы үчүн 2017-жылы 2,5 миллион доллар акча болду деп, миллиард суммадагы акча которулду деп аябай ушу акча жагын эсептегенге биз маанини жакшы бөлөт да биздин мамлекеттер. Анан дагы кошуп кетсем, ошол акчалар Кыргызстандын рыногуна кирип, ал жактан кантип пайдаланып атат? Кантип ушул жактан топтолгон акчалар Кыргызстанга жөнөтүлүп атат? Аны Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө жардам берип атабы же кандайдыр күнүмдүк той топур өзүнүн күнүмдүк эле жашоосу, ошол акча эртеңки күнү бизге акча алып келеби? Финансовый грамотность барбы? Ошол акчаларды кандай кылып колдонгондо биз негизи кыргыздар өз максатыбызга жетебиз. Үй алабыз, машина алабыз, анан кетебиз деген ой менен келген менен тиягы бүтпөйт, бул жагы бүтпөйт. Ошентип 20 жыл өтүп келатат да. Негизи мигранттардын которулган акчасын алсак, мамлекеттин 30-40% общий ВВПнын, общий Кыргызстандын бюджетин толуктайт экен да. Ошо менен тең келет экен. Эми ошондо деген ушул акчаны туура колдонгонго кандай жолдорду көрөсүздөр? Ушул жерден которулган акчалар Кыргызстандын внутренний экономикасына так жардам берип атат. Бирок ошол жардам дагы туура жагынан жардам берилип атабы? Туура жагынан вложение болуп атабы? Же ошол жерден жеке ишканаларды ачканга кандай бир программалар барбы бизде? Ушул мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир поддержка барбы? Мисалы, налогтордон бошотулган же дагы бир тең бөлүгүн силер ошол мигранттардан келген акчадан бир ушундай программалар түзүлсө, тең жарымын акчасын биз грант катары беребиз деген ушундай бир кызыкчылыктар барбы деген суроого, ушул акчаны бул жерден биз топтоп кеткен акчаны Кыргызстандан кандай кылып туура колдонсок, биз ошол акчаны сактап калабыз, ошол акчаны көбөйтүп калабыз, же кайра эле мамлекетибиз да карызга бата береби?
биз иштегенибиз менен мына ошончо миллион доллар келатат, бирок биз кайра эле карызыбыз деле ошондой деле көбөйүп атат да мамлекеттен. Анан ушундай кылган кандай жолдору бар? Биз деген мамлекеттен биз өзүбүздүн мекенибизден тышка кеттик, убактынча кеттик деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы убактылуу деген 20-25 жылга созулуп бараткан менен биз караганыбыз кичинекей эле өзүбүздүн семьябыздын деңгээлин карап, ошонун каражаттарын топтоп жүрдүк. Негизи биз ушу Кыргызстандын азыркы мына Россияга кеткен 40-50% население сыртка кеткен, Кыргызстандан сыртка кеткен. Биздин ошо сыртка кеткен мекендештердин саясатка кандай болгон көз карашы болот? Ошол биз жөнөткөн акчаларды мамлекет ошол жерде туруп туура пайдаланганга кандай шарттарды түзүп берсе болот? Ошол боюнча суроо көтөрсөк. Өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар. Мен да кошулуп айтмакчымын Нургүл эжекеге. 2,5 миллиард год если биздин республикага келип атса, ошону кантип туура пайдаланышты жана ошодон кантип фундамент курганды үйрөнүшүбүз керек да, потому что деген бизде деген көбүрөөк финансовый институттар ачылса, көбүрөөк ошол боюнча окуу тармактары ачыла турган болсо, биздин ар бир адамдарыбызды финансыны кантип үйрөтсө, мигранттарыбыз кантип иштеткенди үйрөтсө, мигранттар азаят беле дейм да. Потому что Россияда кылган жумушту деле Кыргызстанда кылсак болот да. Например, если бизде деген Кыргызстанда көбүнчө эле ой быйыл деген тиги көтөрүлүптүр, доллар көтөрүлүптүр, же болбосо обычный эле продукталар көтөрүлүптүр, картошка көтөрүлүптүр десе, бүт баары картошка эгип алышат, же болбосо пияз көтөрүлүптүр десе, пияз эгип алышат. Ошону деген биздин кыргыздарга үйрөтүш керек. Финансовый грамотность, финансовый грамотностьты үйрөнгөн адам, например, быйыл картошка көтөрүлсө, значит кийинки ай бул көбүрөөк болот деп туруп, бирөө картошка эксе, бирөө пиязын эгиш керек да. Ошондой деп ойлойм да. Эми жок дегенде ошол 2,5 миллиарддын бүт бардыгын эле той топур биздин элдер кантип иштетип атышат. Бул жактан баргандардын бүт баары эле свадьба кылышат, той кылышат, же болбосо туулган күн өткөрүшөт, же болбосо кафе ачышат. Бизде вот Ошто мен быйыл эле барып келдим, бүт эле той ачыла турган жерлер көбөйүп кетиптир да. Мурун деген окуу жайлар көп болсо, азыр деген только той өткөрүүчү жерлер көп экен. Ошол той өткөргөндүн ордуна, то есть тойкана ачкандын ордуна андан көрө университет же болбосо даже бизде вот минимум финансовый жактан эч ким тренинг өтпөйт да. Биздин окуучуларга, элдерге как вот Россияда кандай кылып акчаны көбөйтсө болот деген тренингдер өтүлүп турат тез-тезден, ай сайын там даже неделясына бир жолу, а бизде даже ошол нерсе жок да. Биздин адамдар көптөн бери даже өзүбүздү салыштырсак деле финансовый неграмотность бизде аябай көп өсүп келатат. Ошон үчүн бүт эле бул акчаларыбыз бүт эле тойго кетет, туулган күнгө кетет, же болбосо дагы башка нерсеге кетет. Андан көрө ошол нерсени чегин коюп туруп, той болсун, бирок 200-300 адамга эмес, 20 адам, орустарда эле там, или 10 адам өзүнүн кругунда өткөрүп койсо, бул не обязательно баарына жарыя кылыш, 2 жаш өзү менен өзү жашаса деген да. Бул деле эми канча далганы акчаны сохранить этет. Кредит алып же башка карыз болбосткончо. И еще ошол лучше ошол калган акчалар чогула турган болсо, жок дегенде 500 000 доллар, ошол 2,5 миллиарддын 500 000 долларына 2-3 мектептин фундаментин тургузса, же болбосо университеттин фундаментин тургузса, бизде деген уже финансовый грамотность өсмөк да. Ошол кайра эле жанагы стройка кылыш керек, машина алыш керек, же болбосо биздин акчалар барса эле кайра Казакстандан семен сатып алыш керек, же Россиядан там материалдарды алыш керек, жыгачтардычы алып стройка кылыш керек болуп эле кайра эле бүт акчалар Россияга келип атат.
өзүбүздө алып калсак да болот. Ошол эле материалдар өзүбүздөн чыкса деп ойлойм да, чтобы биздин республиканын ичинде эле жанагы акча айланганга жакшы болмок дейм. Өзүбүздө деле семен чыгарсак болот, Кыргызстанда өзүбүздө деле токойлор көп, ошол жыгачтарды өзүбүздөн алсак деле болот. Жок дегенде жана туристический жерлерди ачсак болот, чтобы финансыларды жогорулатыш үчүнчү биздин деген кереметтүү ысык көлүбүз бар. Ошону оңдоп, наоборот, көптөгөн туристтерди чакырсак болот, канчалаган отелдерди ачсак болот, кичинекей жанагындай үйлөрдү койбостончу. Жолдорду оңдосок болот, кайра эле өзүбүзгө келет да ошол акчаларчы. И республиканын ичинде канчалаган биздин акчаларыбыз айланган сайын ошончолук көбөйөт деп ойлойм. Ооба, сиз туура айтасыз. Ушул сиздин айткан маселеңизге кичине кошумчалап кете турган болсом, финансы жагы биздин өтө көйгөйлүү биздин проблемабыз болуп эсептелинет. Себеби мектептин убагында, жогорку окуу жайында, жада калса кадимки эле ар ким эле иштеп аткан убакта ушул возрастыбызга чейин бизге эч ким финансы жагынан, финансы акча деген эмне, аны кантип колдонуш керек боюнча эч ким үйрөткөн эмес да. Андай финансово грамотный адамдардын мамлекетке кереги жок да өзү негизичи. А так, если адамдардын аң сезими ушуга жетип аткан болсо, анда өздөрү аракет кылыш керек болот. Менин элге болгон сунушум кандай? Себеби вот мисалы үчүн биз миграциянын биз минус жагын эле карай бербейчи, плюс жагын да карашыбыз керек да. Миграциянын плюс жагы өтө көп. Анын кандай? Мисалы үчүн мен ай сайын Турцияга барып турам. Турциядагы элдердин деле абалы биздей эле болгон экен да убагында. Алар Европага мигрант болуп барып ошол жактан акчаларды зарабатывать этишип келгенде, алар бизге окшоп үй алып, машина алып эле анан ушу менен тапкан акчасын кайрадан эле жок кылып дагы кайра нөлдөн баштап жүргөн эмес экен. Алар бизге караганда кичине акылдуураак иштешкен экен да. Себеби айырмасы эмне? Алар аяктан акчаны жасашкан, бирок ошол акчаны ошол мамлекетине алып келип турупчу кайра өзүнө иштей турган кылып инвестиция кылышкан да. Биздин ошибкабыз, биздин катачылыгыбыз ошол болуп атат да. Биздин тапкан акчаны биз барып кайра жок кылып келип атабыз да. Ошон үчүн биз ошол акчаны кайрадан иштеткенди үйрөнмөйүнчө бул нерсе токтобойт да. Бул биздин кылып аткан каталарыбызды биздин балдар дагы кайталайт. Ошон үчүн ушуну токтотуш үчүн эми мындай биздин бир жагдан сунуш десе да болот, бир жагдан мындай аң сезими жетишип турган адам өзү деле ойлоп атат да. Азыркы мектепте окутулган Советтер Союзунун убагындагы мектептин системасы балдарга эч кандай мындай өтө өөрчүп, бир нерсени жаратып, мындай жакшы нерселерге жете турган убакытта, мындай пайдасы анча тийбей турган эле жөн эле убакытта ала турган предметтер бар, мисалы үчүн. Өткөндө бирөө айтты эле, тангенс, катангенс мага пайдасы тийбей атат депчи. Ошого окшоп мындай күлүп коебуз, бирок мындай негизи көп эле предметтер жөн эле жаш балдардын убактысын алып коет да. Эмне үчүн биздин мамлекет мындай өтө өнүккөн мамлекеттердин катарына кирбей атат? Себеби Финляндия, Япония, Америка, Европадагы өнүккөн мамлекеттердин плюс жагы алар системаларын өзгөрткөн, мындай билим берүү системалары алардыкы өзгөртүлгөн да. Себеби бир жолу берилген биздин убактагы китептерди балдарыбыз окуп атышат азыр. Аны менен алыска барышпайт да. Себеби ал убакта көз караш башкача болчу. Азыр заман уже технология өскөн, информация, век информации деп коет азырчы. Азыр уже заманга жараша башкача подход кылыш керек да, ошол немеге дагычы, билим жагына дагы. И ошого мисалы үчүн акча тарабынан, финансы тарабынан биздин ошол окуу немелерине киргизилип, аз-аздан болсо дагы акчаны кандай кылып туура бөлүштүрүш керек, кандай бөлүгүнү кайсы жака иштетип, кандай бөлүгүнү өзүнө алып калыш керек дегендей элдерге үйрөтө турган болсок, анда акчага болгон көз караш өзгөрөт. Себеби акчага болгон көз караш экинчи программада боло турган болсо, анда ал ошо экинчи программада бизди аркага тартып тура берет. Себеби адамдын турмушунда акча өтө чоң роль ойнойт. Себеби бардык нерсе ушул жерге келип отурган, Москвадагы келип отурган мигранттардын бардыгына эмне алып келген?
ардан акча алып келген. Ошон үчүн акчаны келип анча мынча орустарга караганда өтө жакшы зарабатывать этип атышат кыргыздар. Бирок ошону эми мындай колдонгонду үйрөнүп ала турган болсок, анда бизде түрктөрдөн эч кандай айырмасы болбойт. Биз өзүбүз бир жагынан жанагы финансовый грамотный болобуз, экинчи жагынан мамлекетибиз өсөт. Ошол Турцияга окшопчу. Турция азыр өтө өнүккөн жана дүйнө жүзү боюнча сервис жагынан биринчи орунда турган мамлекеттерге кирет. Ошон үчүн эмне үчүн биз Кыргызстанда ошондой деңгээлге көтөрө албайбыз? Бардыгы ошол финансы сабатсыздыкка келип атат. Себеби инвесторлор деп биринчи орунда эл эсептелинет. Ар бир адам көп түкүрсө көл болот деген сөз бизде уже жомок мындай каныбызга сиңип калган, бирок ошол нерсени кылбайбыз да. Ошону эгер ушундай кылып жана Кытайдын карызынан катып кутулсак болот деген сөздү баардыгыбыз эле аз-аздан топтосок кутулсак болот экен дегендей эле ойлоп көрүшсө болот да адамдарчы. Аз-аздан таштап туруп эле бир нерсени куруп дегендей. Аз-аздан таштап туруп эле аны жаратып, муну жаратып, ушундай идеяларды эгер ынтымакта биз мындай өзүбүздүн каалообуз менен бир нерселерди жарата турган болсокчу, биз Кыргызстанда көп нерсени кылсак болот. Ошон үчүн аякта буякта өсүп өнүгүп аткан мигранттарыбыздын берген советтери, сунуштарыны четке какпай, ошол нерселерди жасап көргөнгө аракет кылса, мамлекетке өтө көп эле пайдасын тиет да. Себеби ал совет айтып аткан адамдар көзү менен көрүп, ушуну бизде кылса болот турбайбы деген үчүн сунуш айтышат да. Чынбы? Ошон үчүн бул нерселерди оңдосо болот. Просто Кыргызстанды мындай карап туруп, эмне үчүн ушуну жасашпайт деп со стороны карап турасың да, акылың мындай бай билгенди кул билет, кылайын десе эрки жок дегендей эле болуп атат азыр. Точно. Бул азыркы айтылган тема Кыргызстандагы эң биринчи актуальный тема деп айтсак болот. Анткени Нургүл эжекебиз айткандай, Кыргызстандын мигранттары 2,5 миллиард доллар Кыргызстанга салса, биздин кошумчабыз күн төрткүнөн салган кошумчадан көбүрөөк болуп атат. Анан биринчиден, экинчиден мамлекеттик саясат Кыргызстандын мигранттарына ыңгайлуу шарт түзүү боюнча эч бир саясат жүрбөгөндүктөн, ачыгын айтканда ошол 2,5 миллиард доллар, 3,5 миллиард, 4,5 миллиард, 5 миллиард болсо деле жашообуз өзгөрбөй калышы мүмкүн. Тетиринче биз бияка агышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан алардын көзүнө жакшы көрүнгөн менен жарым элден кутулдук, пособияны деле аркы беркин кереги жок деген менен. Бирок азыр Элмира эжекебиз айткандай туура жакшы нерсе айтты. Система образованияны өзгөртүш керек. Туура мисалы Америкада болгон образование Японияда экөө финансы боюнча, техника боюнча өнүккөн. Корея. А бизде болсо, бизде жер бар, сельское хозяйство бар, скотоводство бар, мал баккандар бар. Ошого мисалы нарында мал багуу боюнча, малды өстүрүү боюнча, өндүрүү боюнча, уйдун бүт мүйүзүнөн баштап аягына чейин, сөгүнө чейин переработка кылып чыгаруу боюнча бирден мисалы сабак өтүлбөйт жана өтүлгөн да эмес да. Ошол боюнча кетсе, 11-9 класста окугандарга, ошол эле ош тарапта кээ бир түшүмдүү Турцияны көп пример кылабыз, анткени бизге аябай жакын жана жашоо шарты да биздикине окшош да. Эмнеге деген себеп? Аларда биз түшүмдү 1 жыл алсак, алар түшүмдү 4 жылда 4 жолу алат да. Биз 1 жолу байысак, алар 1 жылда 4 жолу байыт. Ошондой эле теплица коюп, ошондой эле жана тамчыдан суу деген система бар. Ошону койсо, ошону үйрөтсө, кичине анча-мынча гранттар менен буюрса ушул барган 2,5 миллиард доллар, 2,5 миллиард доллар, дагы айта кетейин, 2,5 миллиард доллар биз Кыргызстанга жөнөтсөк, 250 миллиард доллар биз ошо жүргөн мамлекетке салым кошуп атабыз. Эсептегиле, азыр ошол 2,5 миллиардты жөнөтүп аткан Кыргызстандын мигранттары точно ошондой болуп Кыргызстанда иштегенде, ошондой налог төккөндө, ошондой болгондо Кыргызстанда азыр 200 миллиардка жакын долларды тапканга мүмкүнчүлүк болмок. Андай мүмкүнчүлүк жок. Эмнеге? Анткени бизде башкаруу туура эмес, направление туура эмес, жана финансы жагына саясат туура эмес деп ойлойм. Ошону кичине өзүбүздөн баштап, өзүбүз өзгөртсөк, жана ошондой эле
бул жактан жөнөтүп аткан акча жөнөтүп аткан туугандарга айта кетсек, тойго эмес, машина алганга эмес, үй салганга эмес, ошол жактан күндө сиз Россиядан барган күндө дагы акча алып кете турган бир нерсеге салсаңыз, баардыгы жакшы болот деген ойдобуз. Ушул акча маселесин жыйынтыктап кетсек, момундай ой келет да, биз азыр деңгээлибиз мына өзүбүздүн үй бүлөбүз, өзүбүздүн туугандарыбыздын деңгээлинде эле болуп атат да. Эгерде мамлекеттик деңгээлде карасак, бул мамлекет үчүн мына 30-40% ВВПны түзөт. Миграциядан келген, сырттан келген мекендештердин акчасы да. Бул жерде биздин саясаттын азыр эң негизги чоң койгон максаттарды инвестор тартып келүү, башка мамлекеттен инвесторлор тартып бизнестерди ачыш керек деген да. Бирок башка мамлекеттен инвестор тартып келсек, ал пайдасын дагы өзү алып кетет да. Ал пайдасын баарын кыргыздарга таштабайт да, мейли силерге биз кылып бердик депчи. Ошол үчүн биз эң биринчи биздин кыргыздар ушул акчаны бизнес кылайын десе, ошол бизнес кылган жолдорду жеңилдетүү керек. Себеби дегенде азыр Кыргызстанда эң чоң мисалы тамак аш тармагында деле бизнестин түбүн карасаң, ал кыргыздыкы эмес да. Ал бир чет мамлекеттин фирмасы болот. Эмеректерди алсак, буюмдарды азыр жаңы заман келди да, баарыбыз жаңы баягы союз мезгилдеги мебелдерди ыргытып, азыр заманбап колдонуп баштадык, заманбап мебелдерди. Анын да түбүн карасаң, ал да кыргыздык эмес. Анан дагы ушундай мисалы мебель жасап, ошондой чоң компания кылып иштетейин эли кыргыздарда мамлекеттик деңгээлде деген ойлор барбы деген суроо. Мисалы үчүн чоң ишканалар, алар эң чоң крупный ишканалар бүт баары инвесторлордука да, башка мамлекеттер, башка адамдар Кыргызстанга келип, ошол кыргыздар табадан терип келген биздин акчасы Кыргызстанга жөнөтсөк, башка мамлекеттегилер келип, фирмаларын создавать этип, бизге оокаттарын сатып, ошол биз тапкан акчаны алар алып кетип атпайбы тең жарымынан көбүн. Конечно. Ошон үчүн ошол акчалар кетпеш үчүн биз кыргыздар өзүбүз ошондой ишкерликти өздөштүрүшүбүз керек да. Ошого деген мамлекеттен ушундай бир атайын программалар түзүлүш керек да. Ошол кыргыздар өздөрү создавать эткенге жардам берип, мисалы үчүн Россияда эң жакшы эме бар да, поддерживаем отечественного производителя деген аябай жакшы лозунг, аябай жакшы ушундай саясат бар да. Бул жерде привозной продукта турса, бул жерде эле жазылып турат. Поддерживаем отечественного производителя деп. Вот ушундай саясаттарды жүргүзүш керек да. Биз деген мамлекеттик деңгээлде кантип колдонобуз? Биз азыр өзүбүздүн үй бүлөбүз мейли, биз той кылбайбыз, кийинки жыл кылбайбыз, бирок барып магазинден кийим сатып алып атабыз да. Ал кийим саткан фабрика кимдики? Турцияныкы. Ал деген ошо менен кимди байытып атасыз? Турцияны байытып атасыз. Ошону менен Италияны байытып атасыз. Ошондой туруп Кытайды ушул жактарын жакшылап ойлонуш керек дагы. Биздин эң адамга колдонуучу нерселердин эң түп предприятиялар кыргыздык болуш керек. Вот ошондо гана биз кичине мелкени өзгөртөбүз да. Биз аябай жакшы талкуу сүйлөп чыгарып атабыз элдин көзүнө. Мисалы биз айтып аткан маселени ушу Кыргызстандан четке чыккан ар бир адам ойлонот да, бирок тилекке каршы айта албайт. Биз ушу биз чогулуп элдерге айта турган сөздөрүбүздү ушинтип айтырсак, анан угат да. Биз эгерде айтпасак, буларда значит баары жакшы экен, ушул состоянияга булар макул болуп жүрөт, дагы 10 жыл, дагы 20 жыл иштей берет булар. Значит, все нормально деген ой келет да. Мисалы мен деле балам эчтеке деп жыргап эле баары жакшы акча берип ушинтип атса деле мен деле ойлойм да. Значит, баламдын жумуштары баары жакшы экен деп, анан балам андай эмес, тиндей эмес, мондай десе, анан ойлонуп баштайсың. Балким биз өзүбүздө да бардыр. Биз себеби ушундай актуалдуу, жүрөктү ооруткан маселелерди биз айтпай жүргөндүрбүз. Балким биз өзүбүздө дагы. Азыр дагы бир аябай ушундай жүрөктү ооруткан бир маселе бар. Бул жана эле биз ошо эфирдин башынан баштап эле айтып келатабыз, биздин балдарыбыз тинти деп. Ошол азыркы жаш мигранттардын көз карашы кандай? Жаш мигранттардын ою кандай? Алар эмнени ойлонот? Азыркы биздин балдар биздин келечек.
азыркы биздин балдардын ою кандай болсо 20 жылдан кийин Кыргызстандын жашоосу ошондой болот да. Ошол боюнча Азамат Адылгазиевге сөз берип койсок, бизге кененирээк өзүңүздүн көз карашыңызды айтып берсеңиз, сиз дагы 4 баланын атасысыз, из личного опыта и еще мамлекеттик деңгээлде көпчүлүк кыргыздар айта албаган ойлорду биз айтсак эң жакшы болот дейм да. Азыркы эң көйгөйлүү нерсе жаштардын Москвага алып келип жаткандыгы да. Эмнеге дегенин себеби Москвага эмес, бүт эле дүйнөгө. Мен статистиканы карадым передачага келерден мурун. Орустардын маалымат каражаттык СМИ деп айтайынчы, СМИсин карадым жана биздикин карадым. Ошондо биринчиси азыркы учурда Кыргызстандын берген маалыматтары боюнча 640 000 Россияда экенбиз, 15 000 Штаты, 30 000 Турцияда экенбиз, 35 000 Казакстанда, 5 000 Италия. Ушуну кошкондо примерно 750 000 Кыргызстандан чет жакта жүрөбүз. Бул бир. Экинчи көйгөйлүү маселе. Ушунун баары өзүбүз 7 миллион болсо, 700 000, 1 миллион. 1 миллион, эми статистика баары бир азайтып атат да Кыргызстан. 1 миллион калк, 1 миллион жөнөкөй калк эмес, иштей ала турган калк, 7 миллиондон бир 2 миллиону каарылар болсо, 2,5 миллиону эми бойго жете элек балдар болсо, иштей ала турган калктан азыркы учурда Кыргызстанда ашып кетсе 1 миллион бар экен да. 1 миллион. Калганыбыз чет жакта жүрөбүз. Чет жакка салымды кошуп атабыз, чет жакка акчаны алып келип атабыз, да өзүбүз акча таап атабыз. Бирок бир нерсени унутпайлы, конкуренция болмоюнча эч качан өнүгүү болбойт. Азыр Кыргызстанда эмне үчүн өнүгүү жок? Биз азыр жыргап атат Кыргызстанда 2 миллиард келип атат депчи. Эмне үчүн өнүгүү болбойт? Чет жактан 2 миллиард келе берсе, Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Эмнеге өнүкпөйт? Анткени конкуренция жок. Эгер ошол 1 миллион азыркы биздин население ошо Кыргызстанда болгондо иштей ала турган. Жашаш үчүн, үй бүлөнү багыш үчүн, бирдеме кылыш үчүн ойлонуп таап, жерди казып, Кытайдай болуп, үйдүн үстүнө өрүк сепсек дагы, помидор сепсек дагы үйүбүздүн үстүбүзгө кандайдыр бир алдыга шак жасамакпыз да. Азыр биз мына азыркы учурда айтып өттүңүз, Евросоюзга киргенден бери 10-20% өстүк. Бул мактаныч эмес. Бул кээ бир учурда ыйлап айта турган маалымат. Анткени 2015-тен баштап биз Кыргызстан жакшы болуп калды, оңолуп калды, той берип атат, окумуш здание салынып атат, үй курулуп атат. Москвада жүргөндөрдүн бир 50% үй алып койду деген менен биз бир чоң жаңылыштыкка кетип жатабыз. Дагы өсүп келаткан келечектеги балдарга биз шарт түзүп берип атабыз. Келе бергиле. Келе берсеңер жыргайсыңар деген. Азыр 11-дө бүтүп аткан бала, университетте бүтүп аткан бала, айыл жергелерин билбейм, бирок шаардагы баардыгынын оюнда бир жакка кетүү да. Бир жакка барып келүү. Эгер ошол менин оюм боюнча анан эң өкүнүчтүүсү мамлекеттик деңгээлде бир дагы долбоор жок, бир дагы саясат жок. Кантип алып калсак болот? Кантип жаңы эле акча маселесин көтөрдүк. Ошол акчалардын 2 миллиардты тыштан келбеш үчүн Кыргызстандын бир нерсесин сатып 2,5 миллиард тапсак болот деген бир да долбоор жок экен да. Ушул теманы даярдардан мурун мен дагы көп нерсени окудум. Окуганда эң өкүнүчтүүсү Нургелже айткандай эле баарына жыргал 2,5 миллиард. Депутат болоюн десе деле, мына мигранттарга жардам беришибиз керек. Мигранттарда азыр Россия азыркы учурда биз жаловаться, грех жаловаться да, мына Россия эмне кылып берди азыр бизге? Бизге азыр патент алып койду. Бизге азыр ОМС, орустар ала турган медицинский страхованияны берип атат бекер.
поликлиникага бекер көрүнөт. Анын баары да бизге жакшы. Бирок жалпы саясатты алып карасак, бул эң туура эмес. Мисалы, патент кылгандан бери Тажикстан, Өзбекстан, Молдова 20%ке, 23-20%ке азайган келиши. Биздики болсо 20%ке көбөйгөн. 20%ке азайган эмне деп атат? 20%ке азайганы, мисалы, иштей ала турган население Өзбекстанда 201 миллион болсо, 20% азыр 200 миң жаш бойго жетип турган балдар азыр иштейин деп жулкунуп келем деп атканын келе албай калды. Демек ал Өзбекстандын өз ишине салымын кошот да, туурабы? Ол жөнүнө жатып алган жок да, Россияга киргизбей койду. Ошондой эле бизде дагы азыр биздики болсо бүт условияны түзүп берди. Россия бүт условияны түзүп берди. Силер орусча сүйлөйт экенсиңер, молодцы. Да, рахмат, ал жагы жакшы. Бизге жана 20 жыл мурун келгендерге жакшы ал. Бирок кийинки келе жаткан поколение, алардын балдары, өзүбүздүн эле балдарыбыз азыркы учурда Чыңгыз Айтматов бир убакта жазган маңгурттучу. Азыр катуу айтсам кечиресиңер, баарыбыздын балдарыбыз маңгурт. Эмнеге маңгурт? Үйгө барсаң ордунан турбайт. Төргөт көргөндү билбейт. Салам алейкум деп учураша албайт. Кичинекей кыргыз эл жомогун эртөштүктү билбейт, манасты билбейт, каныкейдин ким экенин билбейт. Чыңгыз Айтматов энесинин атканын көрсөткөн эмес да. Чыңгыз Айтматов деген энесин унутуп кала турган элди көрсөткөн да. Эне тилин унутуп кала турган. Ошол нерсени азыркы учурда, ошол нерсени көрөгөчтүгү болгондо эле азыр менин ошо өзүмдү эле алганда, өзүмдүн эле балдарым, биринчи келген элдин поколениясы ошону кайталап атабыз да. Эмнеге кайталап атабыз? Анткени бизде условия бар бир жакта. Бул жакта баары түзүлгөн. Мамлекеттик деңгээлде бияка келип, договор түзүп кетип атат, тигин ачып кетип атат, Кыргызстандын правасы жарайт деп атат. Баардык условияны түзүп, азыр амнистия жарыялады, ал да жакшы. Определенный Кыргызстандын жарандары черный списоктон чыкты, ал дагы жакшы. Бирок түпкү тамыры аныкыдан начар. Анткени эмне деп атат? Кыргызстанда көп эл курап кетти, барып Россиядан тигилер черный списоктон чыгарып болчу, барып иштеп акча салсын дегендей болгондур балким саясат. Бирок Кыргызстандын ичине мигранттарды агышын токтотуп саясатты кармап калалы деген киши жок. Эмнеге? Анткени эч кимдин эч кандай кызыкчылыгы жок. Баарыбызга эптеп жаштардын баары кетсе, Кыргызстанда өзүчү болбосо жакшы жаса болсун деген ой да. Азыр сиз айткандай эле биздин эң көйгөйлүү маселебиз бул жаштардын Россияга чыккандары же башка жакка мигрант болуп кеткендери болуп атат да. Себеби деген канчалаган жаштарыбыз Россияга келип башка менталитетте өсүп калып атышат. И ошол эле менталитетте дагы бизде деген, например, Кыргызстаныбыз мусулман өлкө да. Мусулман өлкө болгон үчүн бизде андай дискотекалар жок, бизде андай клубтар жок. Бул жерде именно Россияда ошол Россиянын орустарды туурап, биздин көптөгөн кыргыздар деген клуб ачышат, же болбосо ресторан ачышат, түнкү клуб болгондо да ошол жака барып бири-бири менен мушташып, канчалаган мигрант балдарыбыз жаш эле 18-ге чыккан, 17-ге чыккан балдарыбыз барып бири-бирине пычак сайып, же болбосо бирин сүзүп өтүп кетип атат да. Бул дагы эң көйгөйлүү маселе деп ойлойм, именно жаш балдарыбызгачы. Потому что алар деген эми каны жүгүрүп турган мезгилде өздөрүн билишпейт экен, өздөрүн кармап алышпайт, анан ата-энесинин айтканын укпай калып атышат. Бул жерде Россияда орустардын менталитети менен өсүп калып атышат да. Конечно, ошолордун арасында көптөгөн акылдуу болуп, ушул жерде университеттерди бүтүп, ушул жерде өсүп, патриотизмди өнүктүрүп аткандарыбыз деле көп ошолордун арасындачы. Бирок көбүнчө эле жанагы биздин тарбия бузулуп баратат. Бири-бирибизди сыйлабай атабыз. Мурун 20 жыл мурун биз келгенде
даже орустардын карылары киргенде дагы метродо туруп беришик да местанычы. Азыр данный момент кирсең, наоборот, жаш кыргыздарбы, өзүбүздүн балдар эле 15 жашар, 16 жашар балдар туруп бериштин ордуна телефондорун жуп алып карап отурушат да. Баягы бутулус ооруйт, бабушка, ты стой лучше деп айткандай эле да орустарчы. Поэтому ойлойм, лучше ушул биздин жаштарга Кыргызстандан какой-то интерес ачып, Кыргызстандан жумуштарды ачып, же болбосо мектепте окуп баштаганда эле жанагы неменин бул маселелерди, көйгөйлөрдү үйрөтүп, патриотизмдик сезимдерди ойготсо жакшы болмок да. Даже Ошко барганыбызда деле канчалаган биздин жаш балдарыбыз ордунан турбайт. Баягы чоңдорго место бошотуп берейин деген нерсе жок да. Потому что алар деле Россияда иштеп кеткен балдар, бүт элечи. Бүт эле ата-энеси менен келип Россияда окуп кеткен балдар, же болбосо ушул Россияда жүрүп кеткен балдар. Өзүмдөн эле айтайын, өзүмдүн кызым уже мама, я на кыргызском не понимаю деп калыптыр да. Ошол биздин орусча сүйлөп атканыбызды көрөт, биздин орустар менен жүрүп, биздин менталитет өзгөргөндөрдү көрөт. Мурун биз апабыз айтып, отур мына жерде отуруп, ушул жерде тамагыңды же десе, ошол жерде отуруп калчук да. Бирок азыр деген кайша сүйлөп, башка жака тетири басып кетип атышат. Ошол маселелерди болбош үчүн мамлекет какой-то бир деңгээлде биздин жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп берсе, какой-то иштерди же болбосо окууларды кызыктыруучу, ошол өзүбүздүн мамлекетте кала турган нерселерди ачып берсе, биздин жаштар бул жака мигрант жаш балдарыбыз келгенде азайта беле деген ойда. Жаштар маселе боюнча мен айтып кетсем, менин көз карашым мындай да, биздин азыркы өсүп келаткан балдарыбыз бул даяр пластилин да, биз аны кандай кылып чаттап, оңдоп, кайсы жака бурсак ошондой бурулат. Же болбосо тоодон түшкөн сууга салыштырсак болот да, сууну кайсыл жака бурсак, суу ошол жака кетет. Мисалы үчүн, Союз мезгилинде аябай күчтүү идеология бар болчу. Пионер, комсомол дегендер бар болчу. Адамдардын, жаш балдар октябрёнок деп честь берип, мен ушундай мамлекет үчүн, союз үчүн деп ушундай болчу да. Биздин балдар азыр пустой калды да. Ошол нерсе, ошолордун орду бош калды дагы, каалаган келип ар мамлекет өзүнүн идеологиясын коет. Мына динге кирип кеткендер аябай көп, аны ким контроль кылып турат? Балдардын ою телевизорду көрсөм, мигранттарды көрсөтөт, значит ал жакта жакшы экен деп ошон үчүн ошону ойлойт да, миграция значит кетиш керек экен дейт. Эгерде биз азыр бул түрк лицейлерди да айтсак, биз алыс барбай өзүбүздүн семьядан, менин балым түрк лицейде окуйт, алардын линейкасы гимнден башталат да. Түрктөр. Турциянын гимни Кыргызстандын территориясында. Биздин кыргыз мектепте кыргыз гимн менен башталабы? Вот кичинебиздин балдарыбызга мекенге болгон сүйүү, мекенге болгон патриотизм, ошондой идеологиялар менен ким азыр ойлонот ошону. Биз деген мамлекетти мен өнүктүрбөсөм ким өнүктүрөт дегенди биз балдарыбызга ошол ойду берсек, ошондо балдарыбыз мен кыргызмын, мен кыргыздын баласымын, Кыргызстан бул менин мекеним, мен чоңойгондо ушул Кыргызстанга пайдам келе турган адам болоюн деген ой жок да. Ошол ойду биз кичинесинен мектептен баштап, үй бүлөдөн баштап беришибиз керек да. Себеби ушул пространство бош калгандыктан ушундай туура эмес ар кандай ойлор келет. Ушул нерсеге аябай биздин Кыргызстанга болгон, мекенге болгон сүйүү, патриотизм, биз кийинки бизден калган балдарыбызга Кыргызстанды кайсы абалда тапшырып беребиз? Кечирип койгула, биз нан таппай калдык элек, ошон үчүн Россияга кетип калдык, анан башка элдер келип биздин мамлекетке жашап калыптыр деп тапшырып беребизби? Же баягы бир мезгилде Енисейден Кыргызстанга көчүп кеткен кыргыздар деп историяда бар да, тарыхта. Анан бизди кийин кайра эле Россияга көчүп кеткен, же Казакстанга көчүп кеткен, анан ошондой жоголуп кеткен калкка айланып кеткенибизди тапшырабызбы? Биз балдарыбызга эмнени тапшырабыз? Ошо биздин балдар өздөрүнүн балдарын уже ойлонуш керек да. Биз мамлекетке деген кандай ответственность чоң. Вот ошол проблема менен биздин жаштардын
ою кичине өзгөрөт деп ойлойм. Ойлордун баарын жыйынтыктап бир бүтүнгө келсек, буюрса биз өзүбүз ар бир мамлекетте эмес, күнөө министр же премьер-министр же президентте дебей, ар бир адам, ар бир ата-эне, ар бирибиз мойнубузга алсак, балдарыбызды буюрса жакшы жолдо тарбиялайбыз деген ой мамлекеттен жана мамлекеттик ишмерлерге бир эле сунуш ошо миграция боюнча бир жакшы саясат, жакшы бир долбоор, жакшы бир өнүгүп, өзүп, жаштар уга тургандай бир нерсе даярдап берсе, ага деле көп каражаттын кереги жок деп ойлойм. Буюрса ошол тарапта иштешсе, жана ошондой эле чет мамлекетте жүргөн бизге окшогон мурунку кеткен мигранттар менен иштешсе, бир жакшы бир долбоор пайда болуп, жакшы бир уюмдар пайда болот деген ойдобуз. Ошол эми сөзүбүздүн кийинки кезеги кадр деген бул баардык нерсени баардык жерге өзүнүн салымын кошуп өнүктүрчү адамдарды биз кадр тандап алабыз жана ошого жараша, ошол кадрга жараша фирма болобу, государство болобу, баардыгы ошол жактан өнүгөт. Ошол боюнча биздин урматтуу коногубуз Элмира Ишанова өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Сиз айткандай эле Азамат мырза, мен ушул кадр темасыны өтө биздин Кыргызстандагы жана финансы, мигранттар маселеси дегендей эле кадр маселеси өтө көйгөйлүү маселе деп эсептейм. Себеби ар бир биздин адамзаттын, мисалы үчүн мамлекеттин ичинде болуп аткан нерселерде адамдын ким эмнеге жөндөмдүү экенинен белгиленет да кадрларчы. Мисалы үчүн муну каяктан баштайбыз? Биринчи этап бул мектептен башталат да. Мектептеги биздин балдарды тарбиялап аткан биринчиден ата-эне тарбия берет балдарыбызгачы. Экинчи кадам бул мектептеги кадам. Ошол мектептеги биздин балдарды окутуп аткан мугалимдер кандай деңгээлде билим берип атат ошол балдаргачы. Көп угам мен биздин убагыбызда Советтер Союзунун убагындагы берилген мугалимдер менен ошол убактагы кадрлар менен азыркы кадрларды салыштырып болбойт экен да. Себеби 45 мүнөт бериле турган болсо сабакка, ошол 45 мүнөттү дагы мындай балдарга дээрлик билимди бербестен аларга телефондорун чукулатып же болбосо ошол класс ошол бойдон коюп сабак өткөргөн мугалимдер да көп экен да. Бул деген эң туура эмес тарбиянын фундаменти болуп атпайбы? Себеби фундамент начар курулган үй дейт. Үстүн кирпич менен куруп койсоң дагы ал жыгылат да. Ал биз сөзсүз ага таасир тийбей койбойт да. Себеби ар бир нерсе фундаменттен башталат. Мектептик баскыч бул ар бир баланын биринчи фундаменти деп эсептелинет да. Себеби мектептен туура эмес тарбия алып барган бала кийин өзүн оңдоп кетиш өтө кыйын болот. Ошон үчүн масса биздин общий, мисалы үчүн балдарыбыздын бардыгыга биз үй бүлөдө бир балага тарбия берип атсак, ал жерде 30-40 балага тарбия берилип атпайбы? Ошончо адамга туура берилип атабы же ката берилип атабы? Ошонун бардыгы ошол баланын сезими менен дальше кетет экен да. Ошон үчүн биринчи баланын ниетини берет деген сөз бар, мисалы үчүн. Ошол балдардын эң ушул жашоого болгон көз карашыны балдарга үйрөтчү нерсе бул бузулгандан кийинки кадам жанагы сиздер айтып өткөндөй улууларды сыйлоо, урматтоо деген, чоңдорго катуу каяша сүйлөбө дегендин баардыгы ошол мектептен башташ керек да, өзү ушундай нерсечи. Үй бүлөдөн, анан мектептенчи. Анан экинчи айтыла турган нерсе, мектептеги ушул кадрлар жакшы болсо өтө сонун болмок. Кийинки кадрлар чындыгында мындай начарлагандан начарлап эле баратыптыр. Анын, конечно, результаты өзүбүзгө азыр көрүнүп эле атат да. Андан кийин жогорку окуу жайына барабыз. Жогорку окуу жайына барганда дагы мурда, мисалы үчүн бюджет деген нерселер көп болгон үчүн адамдарда стимул бар болчу да. Мен жакшы окуйм дагы, акча төлөбөй окуйм дегенчи. Азыр мектепти бүткөндөн кийин ушул жогорку окуу жайына барып тапшырам деген адамга караганда, мектепти эптеп бүтүп алсам,
Россияга барам же чет мамлекетке барып иштеп келем деген ушундай көз караштар Көз-караш. өзгөрүп кетти да. 50% эмес, даже адан көп да. Өтө көп болгону бизди, конечно, мындай кубантпайт. Себеби эми мамлекет жогорку окуу жайлары менен өзүгө келечекте мамлекет үчүн кесип, ар түрдүү кесиптин ээлерин даярдап алыш керек да өзү негизичи. Анан эртең бизге ушул темпте кете турган болсо, элементарный эле электричество барбы, сантехника барбы, башка ушуга окшогон нерселерге дагы кадр табылбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир нерсе, училищалар, техникумдар, вуздар өзүнүн милдеттерин аткарып, жогорку деңгээлде өтүп жүрчү да мурдачы. Адамдар 9-классты бүткөндө ошол жака барып окушчу да. Азыр ошол адамдардын баардыгы только акча тапмайга кетип калып атат, миграция боюнчачы. Анан сырткары дагы эми бул жөнөкөй баягы общий мындай жалпы берилген характеристика боло турган болсо, андан сырткары өтө акылдуу адамдарыбыз чет мамлекеттерге барып, Гарвард, Оксфорд, Япония, Америка, Европа, бүт мындай өнүккөн мамлекеттерге барып, Аравия окуп атышпайбы жогорку билимдерди алып? Кана ошол кадрлар? Мындай сырттан карап турганда ойлойсуң да, биздин кыргыздар да барып окуп атыптыр деп сүйүнөсүң, бирок биздин алардын кийинки максаты эмне? Ошондой жогорку окуу жайларынын мындай белгилүү күчтүү окуу жайларын бүткөн адамдар кайра барып Кыргызстанга салынып кошсо, жаңылык болмоюнча, билим көтөрүлмөйүнчө, адамдын аң сезими көтөрүлмөйүнчө 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү, застой деген сөздүн өзү негизи ошол аң сезимдин өспөй калышында да ошол кадрлардын алып аткан билиминин колдонулбагандыгы да. Если ошол чет мамлекетке, өнүккөн мамлекеттерде окуп келген адамдардын бардыгын туруктуу, өзүнө тиешелүү орундар берилген болсо, мүмкүн ошолор ошол системаны кичине өзгөртүп, жаңы система боюнча иштеп кетишер эле да. Анан баягыдай административдик немелердечи, мисалы үчүн райондордо, областтарда, республикалык деңгээлдеги кадрларды да карап турсаң, министерстволорду карап турсаң, депутаттарды карап турсаң, барган сайын эми муну айтпай койгонго болбой атат да, себеби мектепке ким көңүл бурмак эле, если бизди элди башкарып аткан башкаруучулардын билим деңгээли ошого татыктуу болбой атса. Значит, кадр туура эмес тандалган да. Себеби кадр маселеси ар ким өзүнүн ишини так ошол өзү билген, алган билими менен аткармайынча, ал жерде аксоо өтө көп болот да. Себеби эгер татыктуу кадр келе турган болсо, ага критика болбойт. Ага критикалаганга адамдардын духу да жетпейт да. Себеби ал өзүнүн немесин билет, кылып аткан ишининчи билет. Ал адам бирөөдү деле укпайт. Ал ошол кылган иштери менен результатты көрсөтүп, көп нерселерге өзгөрүү киргизмек да ошол системадачы. Ошон үчүн качан кадр маселесини туура чечип, ким эмнеге шыктуу, ким кайсы системаны ала кетет, андай жанагыдай эми взятка деген бул пара деп коет го, пара маселесин токтотуп туруп, ошол кадр маселесине көңүлдү серьезно бурмайынча, коррупция өтө бизде мындай өтө мындай көбөйүп кеткени бизди өтө өкүндүрөт. Себеби ал мындай илимий жактан караганда же болбосо биздин көз караш караганда эле эмес, мусулманчылыкта деле өтө туура эмес нерсе да, бул жакшы нерсеге алып келбейт. Азыр адамдардын баардыгы ашкере болуп кылган иштеринин баардыгынын аркасы жаман болуп чыгып атканынын себеби ошол наркы дүйнөдө эмес, ушул дүйнөдө эле көрсөтүп аткан наказание деп коет да, мындайча айтканда. Ошон үчүн өтө биздин жүрөктө үйгөн жер кадр маселелери акыркы убакытта мындай абсолютно туура эмес тандалып атат. Абсолютно туура эмес тандалып атат. Эми бул биз Кыргызстанда жашабай туруп, башка мамлекетте туруп байкалып аткан нерсе да. Эми просто карап туруп, орусча айтканда плачевное состояние деп коет го. Кыргызстанга чындыгында өтө мындай өкүнүчтүү болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча президент деле мындай кыйналып атат окшойт башкарганычы. Анан биз мисалы үчүн акылдуу адамдарды көбүрөөк мындай
тандап дегендей кадр маселесин чечпесек болбойт. Себеби мурда кандай систематично бирөө кетсе ордуна келип турган болсо, значит кандайдыр бир система болгон да. Себеби система бар жерде кадр маселеси аксабайт да. Бул жерде системада жоголуп кеткен окшойт да. Себеби бир адам иштеп аткан болсо гарантия жок да, ал 100 жыл иштеши керек. Ордуна запас адам болуш керек. Түшүндүңбү? Ошон үчүн запас адамдарды бул комиссия түзүш керекпи, же бир нерсе кылып ар бир тармакты кадр маселесин өтө мындай карабаса болбойт да. Менин оюм ушундай. Кошумчаңыздар болсо айтсаңыздар болот. Кадр маселеси дегендей башында айтып өткөндөй эле бул баардыгын жайгартуучу жана баардыгын өнүктүрүүчү же өлтүрүүчү биздин сөз менен айтканда ушундай нерсе да. Эми азыр биз муну кадр маселесин жөн эле алган жокпуз, анткени балким кадр маселеси жакшы болсо, буюрса биздин болочок ошо Кыргызстанда окуп аткан балдарыбыз бизге окшоп келбей Москвага турист болуп келер. Бирок мамлекеттерге ошол эле Турцияга турист болуп барганга мүмкүнчүлүк бар деген ойдобуз. Анткени баарыбызга белгилүү Сингапур өнүктүргөн иши бар. Бир 50 жылдын ичинде эң кедей өлкөдөн эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири кылган адам болчу. Ли Куан Ю деп коет экен. Ошонун эми системасын үйрөнүп отурсак, окуп отурсак, эң биринчи эмнеден отказ кылган дейт, ал эң биринчи президент болгондон кийин досуңду, тууганыңды, кимди болсо дагы туура эмес иш кылса, түрмөгө камап, олтургузуп, ошонун ордуна жакшы кадр алып келмейинче мамлекет өнүкпөйт деген да. Ошол кишинин эгер постулатын айтып өтө турган болсок абдан көп экен. Окуп чыктык. Ошону ар бир биздин Кыргызстанга келген, Кыргызстанда эми илгери мурун хан болчу, азыр президент деп койдук. Ошол хан бүт дүйнөнүн өзүнө бүт өзүнү басып алган жерди Чыңгызхан деле, Македонский деле мойнуна алып, ошонун жоопкерчилигин алып, анан ошого жараша иш кылган да. Азыркы учурда бизде дагы бир эле суроо, ошо биздин кадрлар тандалган. Ошол жоопкерчиликти мойнуна алганбы, же жөн эле өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жүрөбү да? Кадр маселесине токтоло кетсек, биринчиден жана силердин сөзүңөрдү улантып кетсек, бул кадр тандоо маселесин дагы азыркы заманбап технологиялык заманда соц тармактан атайын бир портал ачып, мисалы үчүн ушундай вакансиялар бар, гос жумушка да ушундай вакансия бар, жөнөкөйгө ушундай конкурсная основа деп ушул жагын карашып чыкса болот. Анан мен айтып кошумча кылганым бул деген азыркы биздин мамлекетте эң востребованный деген юристтерибиз аябай көп, экономисттер аябай көп Москвага келип кол жууп жүрөт. Юристтер келип туруп бул жерде дворник болуп жүрөт. Ошону деген мамлекеттик деңгээлде биздин жогорку окуу жайларга бизге керектүү болгон специальностторго атайын бир каржылашса, мисалы үчүн айыл чарба тармагында илгери сельскохозяйственный институт деген бул деген атайын бир чоң индустрия болчу да. Атайын деген перерабатывающая продукция деген бул атайын бул өзүнчө бир болчу. Азыр ошолор бизде жоголуп кеткен да. Мисалы үчүн дыйкан чарба жактан, ошол жактан өнүктүрүү кадрлар керек бизге. Кол өндүрүүчү азыр аябай дүйнөдө аябай жакшы кеткен. Бул деген ар бир өлкө өзүнүн маданиятын көтөрүп атат. Биздин кыргыздын маданиятын көтөрүштүн бир жолу бул кол өнөрчүлүк тармагы. Вот ошол жактарга жакшы көңүл бөлүп биз кадрларды ошол жактан даярдасак. Анан дагы айтып кетчү нерсе, жакында эле жашыр мыйзамы каралып атат. Биздин жогорку кеңеште мисалы үчүн чет элдик келген ишканалардын 80% иш жумушта иштегендери кыргызстандыктар болсун деп. Мисалы чет мамлекеттиктер келип өзүнүн оборудованиясын коет, өзүнүн бир жаңы заманбап деген фирмалар менен иштеп атат алар. Андай кадрлар бизде жок болсо кимди коет? Ошол эле жаңы чыккан компьютердин жаңы программасы менен иштегенге андай кадр бизде жок болсо, анан бул жакта мамлекет 80% кыргыздар болуш керек десе, анан алар да кандай кылат?
Аны ошондо башталат да. Ошон үчүн биз кайсы жак өнүктүрүү болсо ошол жакты биз кадр маселесин биринчи даярдап алсак, акырын буга эми убакыт керек. Убакыт керек. Бирок ошондой кылып туруп туура кылсак, анан биздин жаш адистер ошол чет мамлекеттен келгендерден үйрөнүп, ошолордун тажрыйбасын колдонуп, ошол ишканаларды кыргыздыкы кылып айлантырып кеткенге ошондо гана жол болот. Алардын кылган нерселерин биз үйрөнбөй сайын эчтекеге өнүкпөйбүз, өспөйбүз биз. Анан алар чет мамлекет мейли бир фирма алсын, ошол эле жол маселеси, жол жасаган бир компания болсо, анын кыргыздар жөнөкөй эле разнорабочий болуп иштейт да. Анын инженери ким? Анын составдарын текшерүүчүлөр ким? Ал баягы эле өздөрүнүкү. Бизден алайын десе, бизде адистер жок. Эгер биз ошол туура жактан адистерди алып, ошолорго кошуп, мейли кайсы бир убакыт ошолор менен кошо иштешели. Бирок кайсы бир убакыттан кийин ошол алган тажрыйбаны алып чыгышыбыз керек да биз. Вот ошол нерсеге көңүл бөлсөк деген кошумчам болчу. Рахмат сиздерге. Ушул кичине кошумчалап айтканыңыздар боюнча эми өзүм жыйынтыктап кое турган болсом, мен кандай деп ойлойм, мындай бул сунуш десең да болот. Кадр маселесин чечүү үчүн менимче бир мындай күчтүү команда түзүш керек да. Күчтүү команда түзүп, өнүккөн мамлекеттерде мисалы үчүн кадрларды кандай кылып даярдашат? Алар акча төлөп, ошол кадрды 2 жылгабы, 5 жылгабы, 10 жылгабы жиберип, башка договор менен кимге кайсы кесиптин адистер керек болуп аткан болсо, мамлекет ошого акча төлөп кадрларды жиберишет ар кайсы мамлекеткечи. Бизде дагы ошондой системаны күчөтүш керек, себеби күчтүү адистер келмейинче бир нерсени өзгөртүш кыйын болот. Ошон үчүн ушуларга көңүл көбүрөөк бурса да, анан кийин баягы акча төлөп финансировать этип, же спонсорлор болобу, өз башыда мамлекет колго ала турган болсо, ошол нерсени өтө жакшы болот. Анан дагы бир сунуш бар эле да, мисалы үчүн ошол түзүлгөн комиссиягачы бизде өтө көп кадрлар бар, мындай дипломун көтөрүп жүрүшөт, бирок жумуш таппайчы. Ошондой адамдар добровольно жазышса да ошол комиссияларгачы, мен мисалы үчүн Кыргызстанга иштеп бермекмин депчи. Резюме катары ошондой состав, комиссиянын составына интернет онлайн аркылуу портал ачып туруп, анан ошондой жогорку жака ар ким добровольно өзүнүн каалоосу менен мен ушул тармакты алып кетмекмин, мен ушул тармакты башкармакмын деген болсо сонун болмак да. Себеби андай адамдар өтө көп. Эми биз сиз деле чечип алат, эми мени алмак беле же антайм да деген адамдар көп. Бирок ушундай жүрөгүндө жалы бар, Кыргызстан үчүн күйүп турган кадрларды мен көрбөй койгон жокмун, өтө көп. Ошондой адамдарды тандап туруп, ар ким өзүнүн ордун ала турган болсо, жанагы тоок сойсо дагы касап сойсун дейт го. Ошентип ар ким өзүнүн ордун билип жасай турган болсо, кадр маселеси чечилмек деп ойлойм да. Рахмат. Рахмат. Көрүүчүлөр, биздин дагы убактыбыз аягына келип чыкты. Буюрса биз сиздер менен коштошпойбуз. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.